Ассаламу алейкум, теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Бүгүн сиздер менен укук программасында биздин конок Токтайым Үмүталиева. Кош келипсиз. Жакшы келип алдыңыз. Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат чакырганыңарга. Бизде бүгүн жалпы мыйзамдуулукту сактоо темасын алкагында сүйлөшөбүз. Анан биринчи эле сизге суроо узаткым келип турат. Эмне үчүн бизде көп учурда мыйзамдар жакшы иштебейт? Эми ачык эле айтыш керек, биз баягы бир эмес башчысынан 3 төңкөрүштү өткөздүк. Төңкөрүштүн артында дайыма сырткы жана ички саясий күчтөр бар болот. Ички саясий күчтөргө эң негизги максат бирикке жетиш. Бирок бирикке жетүүнүн жолдору ар кандай бар. Тынчтык менен жеткен жол башкача болот. Анан төңкөрүш менен келген жолдун дагы этеги жакшы болбойт. Ошол себептен мына төңкөрүш менен келгенде ар бир төңкөрүштү мен өзүм көрүп атам. 2005-жылкы төңкөрүштө толугу менен биздин архивдер талкууланды. Канча деген биздин документтерди ак үйдөн алып ыргытышты. Прокуратура өзү büyük кеткен. Ошол жерде мындай төңкөрүштөрдү кимдер катат? Крим элементтер эң негизги бөлүгү болуп туруп, нааразы болгон адамдар башында турат, идеалисттер. Анан кийин жанагы фанатиктерчи, аткаруучу фанатиктер деп коет, анан баягы шатты колдонуп кеткен мошенниктер бар болот да. Шылуундар. Шылуундар. Ошол себептен мен ошо өзүмдө бир элес калып атат да, баягы кирип келишсе дегенин артынан чуркап барып туруп, баягы айнектен бүт нерсе ыргытып аткан чуркап келсем, бир жаш бала алып туруп биздин байракты жерге чаап атыптыр. Ошондо бир жүрөгүм жарылгандай болду да. Кантип колунан жулуп алганымды билбейм. Анан бирөө кыйкырыштат, бул Токтайым жебет, Токтайым эметер, кармагыла. Качкан бойдон кетип баратам, жер кыскарбайт, Россия кинотеатрында маштем калган. Качып баратам, байракты алып, артыман кууп келатат, сетип жетпей калышты да. Анан кээрип алып, бир ошондой аябай жаман болдум. Как это так? Биздин байракты жерге чабыш деген эмне депчи. А көрсө, ошол ар бир төңкөрүштө биздин байрак жана биздин эгемендүүлүгүбүз жана биздин коопсуздугубуз жерге чабылып атат. Кандайча чабылып атат? Себеби деген ошол эле бир топ коррупцияга малынган инсандар, өздөрүнүн үстүнөн иликтөө иштери кеткендер, ак үйдө уурулук жасаган адамдар, көбүнчө ошолор негизги биздин документти уурдап сата тургандар, кандайдыр бир сырткы күчтөр менен иштегендер, ошолор активдүү катышат дагы. Ошол моментте уже баягы бир эреже болуп калды булардыкчы. Уурдап тонуу. Бул жалгыз биздин мамлекетте эмес экен. Мындай көрүнүшчү. Анан ошондой абалга алып келиш үчүн жанагы партийный система кирген. Мына партийный системага чейин биздин кабыл алынган мыйзамдар баары текшерилсе, анан жанагы акт регулятивного воздействия бул туура кабыл алып атабы, кабыл албай атабы, жана ушул мыйзамды ишке ашырыш үчүн канча мыйзам өзгөрүш керек, жана канча жылда киргизебиз, жана канча бюджеттен каражат кетет деген маселе бар болчу. Анан ошону баягы бүт ар бир министрлик бири-бири менен таалдашып, ар бир министрликтен кете турган чыгандарды эсептечи да. А бүгүн андай эмес. Үшкүрүп бышкырып эле баары мыйзам жазуучу. Бул ошо жанагы 10-жыл өзгөнчө мынакей 7-жылда башталды, адан 5-жылда. Бирок катуу мындай алдыга кеткен мезгил дагы ошо биздин 10-жылы 7-апрелде катышып, анан убактылуу өкмөт болгон инсандар, алар уже тажрыйбалуу болуп калган да, мурунку немелердеги. Бирикке келишкендер мынакей ошол жерде эң чоң мындай неме ошо өзгөчө мына Сариев менен Отурбаев мырза келген мезгилдерде ошол эле чоң мүшкүлчүлүктөр башталды да. Себеби баягы Жантөре Сатыбалдиев бар кезинде бирке ал коркок баягы Совет өкмөтүндө өскөн инсан болсо бирке текшерүүлөрдү аракет кылса, а булар келгенде баягы эр жүрөк баатырлар болду да. Анан ушул эки премьер мынакей дүйнөлүк шартта биз чет өлкөлөрдөн утулганыбызга жол ачып беришти. Экинчиден, ушул жыл немелердин мойнунда баягы чалды куйду документ кабыл алуу. Акт регулятивного воздействия деген жок болду. Справка об основании деп коет, бир барак эле жалпы эле 1,5 барак эле уруп коюлушу кабыл алышып атты да. Анан жанагыдай ар кандай биздин жанагы
депутаттар келип калды. Партиялык саясат менен келген депутаттардын баары эле билимдүү адамдар эмес. Көп эле кечөөнү базарда отурган же бир кандайдыр бир өзүнүн жеке менчик иштерин жасаган. Бирок тажрыйба деген бул өтө чоң нерсе. Бирок тажрыйбалуу, ар кандай структурада иштеп, ошо мыйзам талабын билген, мыйзамдарды колдонуп келе турган адамдар келе алган жок. Алар келгенден кийин жанына жаш балдарды коюп коюшат, бирке тамга тааныган. Анан ошо тамга таанып жаңы үйрөнүп аткан балдары менен кошо үйрөнө баштады. Ошол себептен мамлекеттин мыйзамдары талкаланды. Бирок ошо эң биринчи мыйзам урдалды. Бир канча жыл конституция жок экен, оригинал дегенде болгон. Конституциясы биз оңдоп кол коюп туруп текшерип берген мыйзамды июнь окуяларына шылтооломуш болуп, өзүңүз билгендей Өмүрбек Черкешевич жанагы азыр кодекстерди өзгөртүп атабыз деген айымдар менен бирге азырынакей бийликке келген Махамаджан Иминов деген бар. Ошол түздөн түз конституция урдалаганга себепкер адамдардын баары чет өлкөлүк гранттарга иштеп келген. Жана ошол эле Мамат Керимова өзү каалаганга оондун гранттарын бөлүп келген айымдардан болгон. Ошол учурда эмнеге конституция, эмне себептерден урдалды деп ойлойсуз? Анткени биринчи бизге конституция алып келип неме кылганда Өмүрбек Черкешевич өзүнүн бир вариантын алып келген. Аны бизге 2005-жылы таңулаган. Биз президентке чыкканда ошондо Дүйшөбаев чыкты, мен чыктым дагы 5 киши чыктык. Анан ошондо парламентте бизге шарт койду. Ал кезде төңкөрүш болгондон кийин Аскар Акаевич айтты: "Ай, эртерээк тез арада мамлекеттүүлүктү кайрып келелик." Ошондо төңкөрүш болду, бирок биздин конституциялык талап талкаланган жок. Мыйзамдар иштеп атты. Мыйзамдар иштеп калды. Эмне себептен бизде ЦИК иштеп аткан. Ак жол партиясын күнү түнү менен чогулттук. Мен ошону сурайын деп жатканда, эгерде конституция жоголуп аткан болсо, мыйзам таласкандай болуп калды деп. Мындай болуп атат, ошол төңкөрүш болгондо, эгерде жанагы парламент жоюлуп кеткенде, парламент жоюлуп вообще структура жок болсо, анда башка нерсе. А бизде конституциялык талаада иштеп жоопкерчиликтүү болуп мойнуна алып, парламент калды да, жогорку кеңеш. Ак жолду тез арада чогулттук дагы, анан ошол жерде Өмүрбек Черкешевичти шайлагыла деп Аскар Акаевич задание берди. Өмүрбек түнү күнү чогулттук. Канча деген депутаттар келбейбиз деп качып келбей турган мезгилде, коркуп турган мезгилде. Өзүбүз келтек жеп атабызбы, куугунтук калып калатсак дагы чогулттук. Ошондо мына Рустембеков Жанычтын агасы бар, ошол жигит абдан чоң жумуш жардам берди. Анан кеминден Дүйшөбаев келат деген сөздөрдү уктук, бирок парламент чогулду. Анан мен айтканда Каныбек Капашевичтин талапкери болгон. Мен айткам, Каныбек Капашевич эле коелучу, жакшы жаманбы өзүңүздүн баягы жердешиңиз жана жаныңызда катчы катардагы пресс катчы деген бул идеологиянын башы. Идеологиянын, мамлекеттин башкаруучунун көзү жана мындай элге тааныта турган пресс катчы. Анан пресс катчы иштеп калды эле. Ошону давайте ошону коелук деген сөз көтөрдүм. Анан бирок Өмүрбек Черкешевичти айда жанагы Ата Мекен партиясынын бир кезде ошо түптөшүнө себепкер болгон биздин эжелерибиз. Анан ошондуктан Өмүрбек Черкешевичке ишеним көбүрөөк деп өзү дагы заслуженный юрист деп неме кылды. Заслуженный юрист болгону ошо 2003-жылкы конституция кеңешмеге катышкан үчүн. Бирок ошо толук катышпаса дагы ошол кезде бир топ сунуштаган дилетанттык сунуштарын четке какканбыз биз. Ал кездеки тарых болуп атат, азыр ал кездеки саясат болду да, анда көп нерсе алакандагыдай, азыркыдагыдай эмес болчу да. Анан баягы көмүскө да калган. Азыр дагы бир айтып кетким келет, азыр дагы ошол кезден баштап ошол Аскар Акаевичти кетириш үчүн ушак айың таркатуу механизми колдонуп башталды да. Кийин ошол эле кийинки төңкөрүшкө да ушак айың механизми көп колдонду. Мына азыр дагы азыркы төңкөрүштөн кийин дагы ар кандай үй бүлөнү жамандоо ушак айын механизми бул сырткы саясаттын согушка баягы жомонку деңгээлдеги элди көтөрүп кетиш үчүн баягы жасай турган ыкмалар да. Анан ошентип бизге кол койгула деди, парламентке келдик. Кандидаттардын баарын парламентке чакырды. Өмүрбек Черкешевич аткаруучу болуп калды.
Анан биз баягы шайлоого чыгып аткан кандидаттарды чакырды, баарыбызды айтты, мынакей кол коюп бергиле деди. Мен жазган конституция бар, ким ушу депутат президент болом десе, өткөндөн кийин ушул конституцияны колдоп берем деп кол коюп бергиле деди. Анан 4-4 тең кол коюп беришти, мен отказ бердим. Себеби деген кечирип коюңуз Өмүрбек Черкешевич, сиз менин досумсуз. Баягы бала чактан бирге окудук элек студент кезде. Ал менен улуу болчу, биз 3-курста окуп атканда начисление кеткен экен, бизге кайтып келген кез мезгили. Анан айттым, дос деген досу, прям трибунадан айттым. Платон мой друг, но истина дороже. Ошол эски мага да келип кетти. Мен кол койбойм. Себеби деген конституция деген бул жалпы элдин мамлекет менен болгон келишими. Анан сиз бул келишимди элге таанытпай туруп эле кантип коесуз деп. Кийин 10-жылы ошол эле келишимди алып чыгыптыр. Анан, конечно, ошол жерден сөз башталды. Ал кезекте Атамекенди мен колдоп жүргөн мезгилдерим, Өмүрбек Черкешевич бири-бирибизге бел болуп турган мезгилибиз. Анан ачык айттым, Өмүрбек Черкешевич, мен көрүп атам байкалып барып аткан өлкө. Давай это мен Атамекенге мен барбайынчы шайлоого, анан көрчү башка мен бир өзүмдүн жакындарымды кошоюн. Сен айтты, жок, өзүң келиң. Анан мен айттым, эгерде мен сен менен экинчи болуп кетесиң, экинчи болуп кеткенге даярмын дедим сен менен, но менин бир эле шартым бар. Ногу иштерди кылбайбыз. Азыр эл канча менен жетсек, ошо калат деп. Ошол жерден биздин баягы нааразычылык пайда болду. Себеби деген биз ошол баягы Үсенгейт башталып калды. Үсенгейтте монтированный нерсе болчу да. А дагы ошол жазалма нерсе болуп калды. Практически ошол жерде угуп отурсаң, кээ бир сөздөрдү туура тактаганда ошо кимдин куйругу чыкканын табасыңар. Ошол мезгилде анан июнь окуялары болуп калды. Тез-тез бүтүргүлө конституцияны деле шыпырып ала баштады. Бирок биз кол койдуртуп, 2 меморандумга, 2 барак ачык немеге кол койдуртуп, документтерди тапшырып, Маматов Керимова, Гүлмира Инаевага тапшырып бердик. Ошондо жоопкерчиликтүү убактылуу ошондо заведующий Махамаджан Эминов бар болчу. Ал жоопкерчиликтүү болчу. Кийин ал киши прокуратуранын эл аралык немесине келди, анан Минюстка жөнөтүштү. Минюстка ошол киши барганча неменин баягы иликтөөчтөр жүрүп атканда мага копиялар деп бир жөнөткөн конституциянычы. Анан ал киши баргандан кийин соттошуп неме кылганда ошол ошактагы дагы Минюсттун дагы экземпляр жоголуп кетип атат. Канцелярский немелери менен. Анан бизде эч кимде эч жерде жок экен деп соттоп Минюст эң биринчи кайтаруучу да сактоочу Минюст да. Бирок мен сактоочунун колунда конституциябыз жок экен. Ошондо биз кайсы конституция менен иш алып барылды ошол мөөнөттөрдө? 210-жылы чыгарган конституциясында эмне жоголуп кетип атат. Биз эркин тоо чыккан конституцияларда эң негизги кыргыздын байлыгы деген суулары, кеңдери, жаратылышы, жан-жаныбары деген нерсе жок болуп калып атат. Эң негизгиси. Анан жана парламенттин биз айтканбыз программалык жана структура өзгөрүлбесин дегенбиз, аткаруучу бийликтин. Кайсы неме келсе да структурасы өзгөрүлбесин. Ошондо эркин тоодогу чыккан менен түп нусканыкы экөөнүкү эки башка келет. Коллизия эмес, бул мыйзамсыз болуп калат да, бир өзүнүкү. Мыйзамсыз, бул эки башка нерсе, абсолют эки башка нерсе келип атат да. Ошо ключевой стратегический моменттери. Анан мен кийин түшүндүм, анткени массалык түрдө баягы жерлерди сатып, чет өлкө компанияларга биздин кеңдерди бүт баарын сатыш үчүн ошол нерсе жок болуш керек болчу. Анткени биздин жанагы подзаконный акттар иштебей калат да, конституция иштеди да, ошол чектөөдү алып салгандан кийин биздин жана охранный грамоталарыбыз барбы, жанагы жаныбарлар барбы, кызыл китепке караган неме барбы, азыр соттошсок биз утулабыз. Кумтордон да утулуп калышыбыз мүмкүн. Себеби ошол мезгилдин конституциясын булар алып чыкса, көк конституцияны. Ошолорго бул жол ачылып берген. Ошондо мыйзам кайсыдыр бир адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштебей калат абы? Бул элдин кызыкчылыгы үчүн эмес, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн. Бу жерде жана коррупция малынган, коррупционер, анан чет өлкөлүк немелер менен баягы чоң трастовый фонддор деп коет. Азыр дүйнөдө трастовый фонддор башкарууга аракет кылып атат. Бүгүн даже кечээ оондун дагы секретары ошол жөнүндө бир экөөбүз айтып кетти, бирок ачык айта алган жок. Трастовый фонддор булар кең байлыкты дүйнө жүзүндө уюшулган кылмыш топтору да буларчы дүйнөдөгү кең байлыктарды чыгарып колдонуп, анан кийин Африкада эмне калды? Эч нерсе калган жок. Ошондой нерсеге алып келет да. Анан биздин тоолордун элементтери аябай көп. Бизде эң биринчи байлыгыбыз эле суу. Аны сууну сакташ үчүн
бизге кең каспашыбыз керек. Мына кечеден бери Казакстан сериал алып атат. Сериал алып атканы эмне себептен? Таластын башына көл бар. Ошол көлдүн тегерегине иш жүргүзүлсө, кыян алат деген да. Таластка кыян суу түшөт дешкен ата бабалардан бар. Көк көл беле атын туудурум. Ошол учурда Совет өкмөтүндө жыруй боюнча изилдөө келгенде, ошол казуу иштери тектонический немелерин өзгөртүшү мүмкүн абалын. Жана ошол ледниктер кетет, жанагыдай ошол жерде бар көлдөр агып түшсө, талас өрөөнүнө жамбылга кетет деген немелер бар да, заключениялар бар. Ошондуктан Совет өкмөтү жыруйдагы немени касырууга тыюу салынган. Бул мамлекет деңгээлинде заключениялар бар болчу, э? Бар болчу СССРдин заключениялары. Анан ага карабайбыз, берип атабыз. Эң коркунучтуу мынакей биздин бир топ булактар Манасата күмбөзүнүн тегерегинде булактар жок болуп кетип атат. Бир топ дагы булактар кетип атат. А булактын суусу бул эң таза суулардын бири да. Ошол сууну толуктай турган суулар. Тоодо булактар, мына Күмүштак деген өзүмдүн төркүндөрүн турган жер, Күмүштактын жарымы жок, көктөгөн жер. А Күмүштак бул тарыхый зона. Чийимташ деп коет. Чийимташ тарыхый зона. Ал биздин Кыргыздын эң байыркы тарыхындагы Кыргызда түптөлгөн шаары бар. Чийимташ Чурмара айылы деп коет да. Ошол жердин керамический трубалардын баары кетет, жанагы Кочкор атадагыдай да. Кочкор ата барбы? Жумгалда. Ошондой эле суулатат да. Анан Чийимташ зонасында мынакей Урмаралды кастырганга жол кирсетип коюшту. Аны жаптырдык деп. Заповедный зоналарга ошондо коргоо жана мандаты жок болуп калып атат. Тарыхый заповедный зоналарда мандаттарды алып салып атат ошо мезгилге. Анан Атамбаевка баа бериш керек. Атамбаев в любом случае ошо кайта киргизип, ошолорду ордун алып келдиртип, ошону чыгарттырып, ошо жоп нерселерди киргизип берди. Бирок саясий партиялардын жанагы ал ушул келгенден баштап структураны өзгөртүргөн жок. Бийликти туруктуу аткаруучу бийликти кармап келди. Ошол себептен бизде 10-жылга чейин туруктуу келдик. Анан жана кодекстерге байланыштуу анан талкаландык да кеттик. Баягы орусча жакшы макал бар, кыргызча которулушунда мындай угулат экен да, чокой сатып аткан адам өзү чокойсуз деген сыяктуу. Биякта түзмө-түз мааниси ошондой эле чыгып калат. Өзүбүздүн толтура суу кен байлыктарыбыз бар, бирок ага карабастан кышында свет өзүбүзгө жетпейт. Жана жер иштетип, жер менен алектенгендер дагы суу маселеси жана Алайдын канча бир шаарларында, айылдарында тактап айтсам суу жок экен. Азыркы күндө дагы түшүндүрүп берейин. Ошондой көбү бар. Мен 19-жылы ушу кодекстер кирердин алдында Терексайга бардым, Алабукка, Чаткалга бардым. Ол Соломон маселесин көтөрдүм, канча кыдырдым. Ошо барып келатып аларга Чандалаш деген неме бар. Бизде Чандалаш суусу, Кировканы толуктай турган Чандалаш суусу Алабукка, Чаткалдын Кичи Чарат суусунан кирет да. Азыркы кезде Кичи Чараттын үстүндө Кытай компаниясы хвостохранилище курду. Анабылгазиев ачты. Ура деп, ачпа десе болбойт. Себебинен анын боло берет, суу алат. Анан ошо хвостохранилище, Кичи Чараттын хвостохранилищесинен суу кетсе, эки өлкөгө зыян келет. Бизге да, Өзбекстанга. Анда Өзбекстандын бизге болгон мамилеси куралдуу күчтөргө пайдаланууга алып келиши мүмкүн болот да. Вот эң коркунучтуу. Анан эми ошол суу Чандалаштын 30 гектар жанагы байыркы долонолор деп коет. Дүйнө жүзүндө бул аябай баалайт да. Долоно немелердин байыркы немелердин баасы аябай кымбат болот. Долоно токойлору, арча токойлору бүт баары алынды. Миң жылдык токойлор кетти да. Ошондо уруксат берген Абылгазиев азыркы күнү кайда? 56.000 сом штраф. Жалал-Абадтын экотех инспекциясы 56.000 сом штраф койду бай. Азыркы кодекстер боюнча. Абылгазиевдин өзүнө. Да. Кимдин доо арызы боюнча? Мен мен арызым боюнча 56.000 экотех инспекция чыгарып берди. Анан 56 анан категориясында жанагы эмне себептен эч нерсе кыла албаганын көрдүм. Эмне себептен? Мынжыштыктары менен дагы бир Абылгазиевдин аты жөнүн угулду эле. Ошону мен ушуну айтып коеюн. Берди мындай да, ошол кодекстерге киргендеги иштер боюнча иштерди алып барыш абдан оор болот. Азыр ошондон жаңы кодекстерди киргизип атабыз да, алмаштырып. Ошол жерде жана экоцид деген мааниси жок болгон. Элге болгон геноцидтин мааниси жок болгон. Диверсия деген жок болгон. Кайталанган кылмышкерлик деген жок болгон. Мурунку кодекстерде жок болгон. Мөөнөттү жоготушту, кароо мөөнөтүн жоготушту. Ар бир процедураны кандай алып барыш керек, процессуальный нормаларды тепсеп салышты. Эң оор кылмыштарды
ошо. Анан ошо кодекстерди алып чыгып атканда аябай карама каршылыктар көп болгондон кийин Атамбаев кол койбой ошо кодекстерге кайрып берет. Анан Сооронбай Шарипович киргизем деп дегдеңдеп төгөрөк столдогу элдерди чогултуп атканда мен барып айтып аттым. Киргизбеңиз ошото. Зарылчылык эмнеге болду ошондо кодекстерди өзгөртүүнү, мыйзамга толуктоо реформа киргизүүнү? Ачык айтканда мамлекетке тышкы ошол жанагы уурдалган конституциясынын артынан келген мамлекетке сокку болду. Сокку болду. Ошондо конституция канча мөөнөт жок болду? Болжол эсеп менен 1 жыл, 2 жыл. Ошол кезде бул идеяны баштагандан кийин баягы уурдалган конституция такталып аткан, анан баягы конституционный реформа баштала элек болчу. Баягы конституция Атамбаевдин конституциясы кабыл алып эле да. Анан ошону башташып, анан кодекстерди түздү. Анан бир топ ошо тиги Сооронбай Шарипович мезгилинде ачык айтып неме болгон үчүн пунктта калдык. Анан чаткал маселелерине кайрылып келсек, ошо эмнени көрдүм? Терексайдын балдарын ызы чууларын билесиңер. Мен барып көргөнүм кызык нерсе болду да. Кетип баратасың, баягы 2009-жылкы сайлар жок. Сай. Сууга колун салсаң кичинекей балыктарды кармачылың, форельди кармап, сайып, чечкебей кылып жешчи да балдачы. Эч нерсе жок. Бөдө, бүлдүркөн, жапай бүлдүркөн эч нерсе жок. Анан баягы чоң гана Кытай компаниянын экскаваторлору бир чапчыганда 60 тоннадан салып кетирип атат кобаларды. Анан эмне үчүн тоо деген катуу болуш керек дейм, эмне үчүн мындай болуп атат десе, көрсө, булар мындай кылат экен. Арчаны, жанагы чычырканакты бүт баарын биринчи чаптырып алып кетет экен. Чаптырып алгандан кийин курайт. Терексайдан мен өтүмөн ушунча ичим ачты, гектар арчаны алып барып көмүшүп атты. Кыйып туруп 1000 жылдык арчкалар кыйылып. Анан ошол жерде топурак өзү урап түшүп калат экен. Себеби деген арчанын тамырлары почти 1,5-2 метрге чейин кетет экен арчанын тамырлары көпкө чейинчи. Ал тамыр топуракта карап турат да, цементте болуп. Анан тамыры өзүнүн 3-4 эсе чоң болот. Алар күлүп түшүп калат экен. Ошентип километр жерлерибиз, тоолорубуз кетти. Биздин элдин караткан эч ким жок. Казакстан болсо өз жак калып барып таш көмүрдөн жүктөп атат, алып кетип атат. Кытайлар болсо өзүнчө жүктөп алып кетип атат да. Анан ошол жактагы мен кийин көрүп калдым, баягы кар резко түшөт дагы, бирок муз болбойт. Музду ким кармайт? Муз болуш үчүн арча, 1000 жылдык арчалар, алардын астында ак курттар жашайт деп коет. Анан ошо 1000 жылдык арчалар баягы өзү холодильник болуп калат да. Холодильник болуп туруп, түшкөн карды муз кылып тоңдура турган арча. Эсе арча түшпөсө, түшкөн кар агып кетип калат, биз суу жок калабыз. Демек, ушу баягы болуп аткан учурдун баары коррупциябы? Ошол атайын жазалып аткан сырткы саясатта биздин кеңдерге көз арткан дүйнөлүк трастовой, дүйнөлүк уюштурулган кылмыштуулук болот. Ошол кылмыштуулук бизге конституцияларыбызды атайын бузуш үчүн ошол эле ООН, ОБСЕ бир топ немелер бизге акча берип атпайбы? Ошолордун негиздөөчүлөр чоң өлкөлөр да. Ошолорго чоң өлкөлөргө баягы биздикиндей бюджеттен берилбейт. Ал өздөрүнүн жеке менчик ишканалардын акчасынан чогултуп берет. Налогтордон немелерден берет. Анан кээ бир өлкөлөрдүн жанагыдай уюштурулган компаниялары алар түздөн түз башкарат мамлекетиндеги болгон иштери боюнча. Мисалы айтсак, азыр Билл Гейтс жана вакцинацияны, иммуноглобулизацияны дүйнөлүк альянсты өзүнө ала албадыбы? Microsoft'ун штаб койду, өзүнө кирип, анан жанагыдай бизге ковидти жылдырып, жанагы механизм жылдырып, акча чогултуп атат да. Демек, алдыга карай жырган болсок, ошондо кайра кайталап кетсек, конституциянын жоголушун кайра табылышында кандай кырдаал болду эле? Конституция баштапкы акыбалын тапкан жок. Анткени мен ойлойм бирде дагы Атамбаев айкөлдүк кылып койду. Ал айкөлдүк кылып баягы айкөлдүк болду же кызыкчылык болушу мүмкүнбү? Мен кызыкчылыгы барбы жокпу айта албайм, но бу жерде уголовный иш козголуш керек болчу. Анткени уже анда ошол Сегизбаев ГКМБД иштеген мезгили мен кат жазгам. Каттын негизинде бир топ каттарды алгам. Анда эркин тоого биринчи жанагы баштапкы баштапкы варианты биз берген, түшпөптүр. Аларга интернеттен гана вариант келип анан чыгарышыптыр да. Бул жерде бирөө мындай кызыкчылык ойноп кеттиби же кандай болушу мүмкүн?
эми ошо ужуралган конституциясы азыр айтып атпайбы кумторду алабыз анан мынтебиз тигинтебиз депчи. Балким ошондон бери келаткан Ошол нерсеге азыр биз сырткы тышкы согушта ошол эле согуш эмнеден башталды. Баягы укуктук тала бар да. Биз романо-германский тала деп коет. Баягы закондор менен жүрөбүз да. А тышкы өлкөлөр, Европа бир топ өлкөлөр, Англия өлкөлөрдүкү мындай. Алардыкы саясаты укук таласы мындай. Болгон окуядан чыккан чечим деп. Прецеденттик укук деп коет. Бул биз Аккемеден утулдук да. Мен чыркырап жүргөнүм ушу Аккемеден утулбай, ошол жерде кайтада шарты менен кирип кетелик деп, ал эмес оңго чейин кат жазып, ошол жерде жана биз соттогон соттун төрайымы кетти. Ошону колдонуп алгыла десек, кийинки премьерлер караган жок. Ал эми билбейм, азыр карайбы, себеби деген азыр көпүлдөгөн бөлтүргүбүздүн иши жүрүш үчүн биз Аккеменин утулган прецедентин, анан кийинки утулган биз Бакиевдин немелерин утулдук. Ошол прецедентти артка кайрсак, хотя бирөөнү, анда биз кирип кете алабыз. Ошондо ким жеке жооптуу эле конституциянын жогулушуна? Эми биринчиден ал кезде Кимдин көзөмөлүндө болуш керек болчу? Түздөн түз Өмүрбек Черкесович башчы болчу. Ошол Махамаджан Минов төш болчу. Жана ошол жердеги иштеген ошол эле Салянова айым башка кыздарыбыз, Минжера Маматкеримова, жанагы Гүлмира Маматкеримова оондун өкүлү катары, Лейла Чынтургановна Сыдыкова, жанагы азыркы биздин мыйзамдарды, кодекстерди бизге таңгылаган адамдар, бузуку кодекстерди да, бузуу кодексин таңгылагандар, ошолор бар болчу. Алар кайта ошо 5-6 кодексти сразу бириктирип оптом өзгөрткөнгө бизге алып келдирип атпайбы мамлекеткечи. А бул жерде ошо түп нускасы жоголуп кеткен конституциянын автору ким болуп атат? Автору биз конституциялык кеңеш менин өкүлдөрүбүз. А бул кийин пайда болуп калган конституциянын автору? Ал Өмүрбек Черкесович өзү сунуштап кеңешменге берген вариант. Анан дагы баягы 2010 жарымда адында керектүү нерселердин калтырганда, баягы толугу менен калтыра алган эмес, баягы көпчүлүктө билинбей калат деп, ошо мамлекетке коопсуздугуна кол салына турган гана беренелерди, жанагы кең байлыктарды баягы талаш тартыш кылбай, башка мыйзамдар бар да, саттырбаган. Ошол мыйзамдарга баш ийдирбеш үчүн конституция кирсеткен да. Демек баягы иш бүткөндөн кийин анан конституция жоголду болуп баягы кызыкчылыктары же болбосо ошол эле паракорлук. Мен эмне болду? Конституциянын бул голубой варианттарын чыгарышты. Биринчи кызыл вариантын чыкты, анысын ала албай калгам. Чөтө аны резко жок, кичине тиражмен чыгып калды. Анан кийин берки конституциянын гезитте чыккандарын карасам эле баягы 2009 чыккан нормально. Анан кийин булар алып келгенден кийин карасам эле конституция, көк конституция эч нерсе жок. Жана правон менен Евросоюз чыгарган конституцияда аябай бир топ мүшкүлдүктөр чыгып атат да. Анан мен ошону көтөрө баштадым. Эч ким ишенген жок. Баары сөгүштү, тепкилешти. Ошондо сиз ачыкка салган болуп атасызбы коомчулукка конституциянын жок экенин? 7 апрелдин катышуучусу болуп баягы аябай активный турган кезим. Анан сиз азыр дагы активнисиз. Анан шыбата сөгүштү, куугунтукташты. Ал кезде да гезитимди жаптырганга аракет кылышты баягы айденегимди. Азыр баягы Ала Бука чаткалга барганда тиги балбак өзүм балбак кийиним тарбияган балдардын бири мен немени көргөн, тарбиячы жактарын көргөн. Ошолор жаптырышып атпайбы, мына жаптырышты. Ала Бука чаткалга барып сиз минтип атасыз деп. Анан ошондуктан аябай оор мезгил болду. Против шерсти деп коет орусча, кеткен оңой эмес да? Оңой эмес. Дайыма үй бүлөм куугунтукта калды, көп куугунтукту көрүп калдык. Менен иштеген адамдар иштеттирбей, аябай кызымдыкты аябай эле көрдүм. Пока Атамбаев өзү түшүнүп, анан билгенче Атамбаевди эптеп-септеп Фарид Абилизович аркылуу жолукканга бардым. Барганда ошо айтып берсем көзү чаканагынан чыгып кетти да, ал оюнда эч нерсе жок, отуруп эч нерсе деген жок, көргөзүп кеттим. Роза Исаковнаны алдаганы жөнүндө. Роза Исаковна биринчи айым деп мактанып атпайбызбы биз? Президентти өткөл мезгил деген түшүнүк жок бизде. Эч бир документ жок, өткөл мезгил деген документ жок. Өткөл мезгилдин президенти деген документ жок. Анткени ал мыйзамды биз конституциялык кеңешпеде карап бекиткен эмеспиз дагы, ага эч ким кол койгон эмес. Анан эжени президент кылып чыгарган гезити
ал просто эркин тоо эмес жөнөкөй бир левый газета менен чыгарып атат. Анан берки өзү чыгарган конституцияга кошуп коюшуп атат. Муну сиз саясатчы катары айтып атасызбы, бааңызда же юрист катары? Мен юрист катары. Саясатчы катары баалабаганга болбойт Роза эженин эмгегин. Бирок Роза эжени биз аткаруучу убактылуу өкмөттүн аткаруучу бийликтин убактылуу өкмөттүн төрагасы премьер кылып шайланганбыз. Ал биринчи премьер ошо убактылуу өкмөттүн төрагасы премьер. Бул тарыхый нерсе. Азыр айтып атпайбы жана зарплатасын кайрылык да президент катары ала албайт. Бирок аткаруучу бийликтин премьери катары анын жанагы сактала турган адамдары сакталыш керек. Кайрыла жана кароолчулары, анан пенсиясы ошого кылыш керек да. Азыр түп нуска жок. Берки мыйзамдын түп нускасы жок. Ошондуктан анан дагы экинчи нерсе өткөн мезгилдин экс-президенти деген мыйзам жок. Анан кайдан келип чыгып атат мындай мыйзамдар? Опять же Өмүрбек Черкешевдин идеясы ушундай кылыш керек деген. Ошону эле колдоп кетишип атат. Импровизация. Да, импровизация. Больше ничего нет. Өзүң тура айтасың. Жалпы мыйзамдуулукту сактоо боюнча 2010-жылкы конституцияда Атамбаевдин колу коюлган 30 беренеге чукул же андан да ашыгыраак болушу мүмкүн бир отурум менен кирип кеткен. Негизи бир берене бир баягы шайлоого бир баягы жогорку кеңештен каралып анан өтүш керек болчу. Ар бир 30 статья бир-бирден добуш берүүгө. Бул жерде 30 канча бир берене бир кирип кеткен да, кабыл алынып калган. Буга кандай берене как раз ошо эмне баа кирди? бересиз? Биринчи конституциялык кеңешме биз эркин тоодо чыгарган беренелер анткени конституциялык кеңешме иштеди да. Ошолор киргизилди. Ошол эле жана жоголуп кеткен кең байлыктар кайрылып келди, көп нерсечи кайрылып келди да. Ошол эле ну ката деген нерсенин баары кирди. Ал биздин баягы эркин тоого чыккан конституциянын эле немелери кирип кетти. Ошондо мыйзамдуу болуп атабы же мыйзамсыз көрүнүш болдубу? Бу жерде эч ким бу жерде бир эле нерсе болду, ал баягы саясий чечим кабыл алды да. Укуктук талаада баштапкы, например, сиз паспортуңузду жоготтуңуз да. Паспорттун копиясы менен паспортду алмаштырбайт. Туура. Оригиналы керек. Свидетельство о рождении керек, анын дубликаты керек, анын баштапкысы керек. Анысы жок эле сиз копия алып барсаңыз, сизге паспорт эч ким сенин паспортуң деп өзгөртүп бербейт. Бизде ошол жана дубликаты жок болуп атпайбы? Ошондо кандай болуп калды бул жагы? Ошол жерден мыйзамдуулук бузулуп калган да. Анан эми кийинки конституцияны деле ошонун негизинде чыгарып салып атабыз. Эгерде баш китеп конституцияда ошондой болуп аткан болсо, конституция бул негизги китеп. Башка кодекс мыйзамдардын баары ошого такалат да, ошонун фундаменти болуп берет. Фундаментте мыйзам бузулуп атса, бул кандай болуп калат? Кодекстерди болсо даже конституция байлаган жок. Кодекстерди целенаправленно алып кетти да. Кыргызстанды кийинки конфликтке алып келиш керек. Анан Кыргызстанды бул трафик кылганга. Бизде көп жылдан бери наркотрафик жакшы иштеп атат да. Тилекке каршы ушундай. Тилекке каршы Тажикстан менен чек аралаш Памир Алай тракт уже системно отработанный трафик деп коет. Анан нефтетрафик иштеп атат. Бул кандай иштеп атат ошондо? Бул кайра эле коррупцияга барып такалат атабы? Коррупцияга такалат. Коррупцияга такалат. Мыйзамдар талкаланган, аларды кармаша албайт. Мына ошо кодекстерди өзүңүз көрдүңүз, заявление жазып РПП деп чыгып коет, РПП единая регистрация. Сиздин үстүңөн заявление түшсө бүттү, сиз уже кылмышкер болуп эсептеле бересиз. Анан 10 жыл, 20 жыл сиздин кагазыңызды көтөрүп жүрө берет, карап. Кааласа карайт, милиция кааласа карабайт. Анан жардамга кааласа келет, келбесе келбейт. Мөөнөт деген түшүнүктү таап салган. Ошондо РПП 2017 жазык кодекси менен кирип атат. Да, 2019-жыл киргизилген жазык кодекси жана жазык процессуалдык кодекс, аткаруучу кодекс, жазык аткаруучу кодекстер. Ушул кодекстерди алмаштыруунун реформалаанын зарылчылыгы бар беле? Эч кандай зарылчылык жок болуш керек, жок болчу. Ошодогу справка обоснования бербей эле, ишил грант келди десе, бир $200 миллион грант чечти да. Анан ошо чет элге акча келатат, буну алмаштырасыз десе эле ура деп берип кол коюп кетишет. Мынча акча келатса бюджетти толуктап койсун деп келип беришип атты да. Ошондо кодекстин баары жаңыланды 2017-де, 2019-да жарандык кодекс. Атамбаев мораторий кетерде коюп кеткен. Бул кодекстерди баягы кошумча немесин илеттүүлүккө алып келбейин киргизбегиле деп. Анын Атамбаевдин колу жок эле указды чыгарышып, ошол эле 19-жылы ишке киргизип атат да. Президент Сооронбай Шарипович.
Анан ошол жерден трагедия башталып атат биз үчүн. Мамлекеттик трагедия. Мына канча деген жөнөкөй эле заявлениялар негизин милиция талкаланды толугу менен. Бизде жанагы рецидив, кайталанган кылмышкерлик дегенди алып салышып атат. Диверсия дегенди алып салышып атат. Диверсия деп анткени соттой албайсыз, азыр жанагы топту уюшулган кылмыш тобун ушул кодекстерге киргизетип, жанагыдай форматта киргизеткендерди. Ошол жерде эле, например, жанагы трансплантация черная деген. Трансплантация черная деген баягы адамдын немесин сатып, денесин кесип сатып жолун. Ага уруксат берилди. Экоцит алынып атат практически. Же болбосо дагы мындай берене бар, 164 174 адам мурдоо боюнча. Баягы урдаган адам кайра адамды алып келип койсо, иш жабылат да. Кодексте ошондой көрсөтүлгөн. Өзүнчө балдар боюнча, кичинекей балдар боюнча. Ошолордун баарын азыр алдырып атабыз. Азыр эми бир Садырдын келгендеги бир чоң иши болду. Анда дагы митингге чыгып отуруп себепкер болдукпу деп ойлойм. Мен дагы бир топ заявлениялар кылып ошо ООНго, ОБСЕге чейин барып келдим ошо заявлениялар боюнча. Анан чыгып ошо реакция болуп кодекстерди алмаштырган башталды. Себеби деген уже мен ойлогом ошо бүт ровд начальниктер менен чогулуп сүйлөшкөм. Айланайын да, давайте мен чыгам, кошулууга, милициялар кошуп кетет болчу да. А милиция иштебей калган себеби ошол жактан башталып атат да. Участковыйлар азыр эч нерсеге жарабайт. Керектүү мезгилде өзүнүн кылмыш иштерин кылганга жарайт дагы, накта иштей турган кезде жарабайт. Анан ошолордун баарын кайрып келип атабыз азыр. Анан белгилүү профессорлор иштеп атат. Ошондо конституция кодекстерди алмаштыруунун зарылчылыгы эмнеден келип чыгып атат ошондо тогот эрежелери? Ошол эле уголовный кодексте 168 каталык бар болчу. Карама-каршылык. Кыргызча менен орусча ичинде юридикалык карама-каршылык. УПКда где-то 128. Бул карама-каршылыктар эмне үчүн пайда болуп атат? Буну атайын жазышкан. Карама-каршылыктар турганда мыйзам иштебейт. Кайра грант келиш үчүнбү же? Жок, мыйзам иштебейт. Мыйзам иштебейт. Нааразычылык өзөт да. Нааразычылык өзөт, мамлекет өрттөнөт, күйөөрөт. Бул уже текшерилген башка өлкөлөрдөчү. Бул кайталанышы мүмкүнбү? Себеп дегенде ар 5 жыл сайын кодекстер өзгөрүлүп турса? Мен ойлойм, азыр биз кодекстерди киргизеткенден кийин ошого өзгөртүү киргизетини жок деген бир 15 жылга мораторий киргизиш керек. Себеби деген биздин калыптанып иштеген документтери жок кылышты да. Просто тупо эле талкалашты. Мына бүгүн ошо топту да кошуп койду, талкалаган жанагы диверсант топторду. Анан биз аябай күрөш болуп атат. Демек кычылдашты болуп атат да. Алар ошол өздөрүнүн эмесин калтырастырып атат. Практически мына жанагы пенитенциарный системаны, аткаруучу системада кандай болуш керек? Жана пробация деген нерсени киргизетти. Анын анализин берди, анализтерин берише албайт. Жетишкендик эмнеде? Эч кандай эч нерсе жок. Каалаган кишини чыгарат, каалаган кишини чыгарбайт да. Бүт милициянын ишин соода саттыкка айлантырышты. Соттун ишин соода саттыкка айланды. Соттор 5-6 жылдан мурун соттордун ишин баткараганга аракет кылган неме механизмдер бар болсо, ошонун баарын алып салып, сен 10 жыл, 20 жыл сот менен сандалып жүрө бересиң. Сот чечими боюнча, мисалы, бир сот чечим кабыл алды. Бирок ошол эле ошол эле статья менен башка сот башка чечим чыгарып коет да. Ошол эле райондуку, башка район эмес. Бир эле райондон. Бул мыйзам кандай болуп калат? Ушул кодекстерде 6 шарттуу категория бар да. 6 шарттуу. Сен мынчадан мынча деп берип атпайсызбы? Категорияга айлантып. Мынча сом төлөйт, 10 миң сомго чейин кылмышкер кылып урдаса дейт. Анда кылмыш топ деп эсептелбейт, кылмышкерлик. Өлчөмү боюнча. 10 миң сомго чейин урдай бер деп макулдук берип атабыз. Это күлкү да. Анан 10 миң сомдон бир 1000 урлук кылса кантип состояние болот да. Анан кайталоо деген жок. Кайталанды деген түшүнүк жок. Кайталанган кылмыш деген жок. Ошонун негизинде милицияларда заявлениялар толуп кетти. Анан дагы милицияга баягы ошол киргизетилген өзгөртүүлөр эмне максат? Министрликте иштеген чиновниктер тендерге катыштырып, анан ошо коррупцияны акча чогултканга жазалды да. Себеби деген тендер аркылуу кагаздарды киргизиш керек, тендер аркылуу принтерлерди киргизиш керек. Ар бир милицияга барсаң, шык-шык болуп толтурган документтер. Мурун бир заявление жазганы бир документ болот. Кайта следствиясы экинчи документ болот. Анан дагысы воспроизведение деген үчүнчү документ болот. Анан баарын көчүрүп бир 7-8 копия делага түшөт да. 7-8 копия.
керек болсо истерди көчүрүп алып келгиле. Исти кантип алып келесиң жүздөн жүз. Мисалы ушундай түшүнүктөр бар да. Анан ошону неме кылдык. Ошолорду азыр өзгөртүүгө киришип атабыз. Анан мынакей ошо даже Садыр Жапаров жанагы уголовный кодекске 160 өзгөртүү киргизеткени бул эмне дейт? Бул ошо 160 жамачы бар көйнөк эмне болгон көйнөк деген түшүнүк да. Ошол себептен азыр мына эме 50%дан көбүрөөк ашып кетсе, бул жаңы кодекстер болот. Азыр өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз да. Бүгүн мынакей ошо аткаруучу жаза аткаруу кодексин караштырып бүтүп атабыз. Анан биз парламентке беребиз. Парламент анан өздөрү дагы карашат дагы. Жакшы, азыр кайра бир суроо келиптир эфирге. Ошого көңүл буруп койсок. Урматтуу көрүүчүлөр, 555 21 06 05 номерине сурооңуздар болсо узатсаңыздар болот. Ассаламу алейкум. Менин суроом бар эле. Жолдошум каза болуп калган. Ай салып аткан, бирок кыйналган, кайнагам жаш деп кайненем ошондой чечим чыгарып койду. Мен деле каршылыгым жок. Бирок үй салып атканбыз. Балдарым акысын кандай алсам болот дейт. Мен түшүнүгүмдө келиндин күйөөсү кайтыш болуптур. Кайын журту, кайниси жана кайненеси үйдү баягы өздөрүнө каттатып алышкан окшойт. Балдарымдын акысы ошондо кандай болуп калат деп жатат. Эгерде келин ошол жерде немеси бар болсо, күбөлүгү, бирге жашаган күбөлүгү бар, күбөсү бар болсо, анда маселе жок. Күбөсү бар болсо, ошол жерде күбөсү регистрация болсо маселе жок. Бирок жанагы балдар ошол жерден регистрация болуп төрөлүп неме болгон соң, балдардын кызыкчылыгын неме деген бар. Жергиликтүү орган бар. Балдарды коргоо соцзащита деген бар. Соцзащита атайын балдарды коргоо бөлүмү бар да. Ошого тезден барып кайрылсын да, кайрылып ошолор менен иштешсе болот. Анан эми баягы ата-энесине байлап бул аябай оор процесс болот дагы. Жанагы апасы дагы, кайниси да карама каршы болсо. Эгерде күйөөсү ошол жерде пропискада бар болсо, долядан кийин 18 жаштан кийин бул баягы чоң бала болуп калат да. 18 жаштан кийинки. Анан эми баягы адамгерчилик жагында караштырып неме кылса болот. Анан эми канча бир топ балдарды деле эне ошол жердеги эне менен жакшы мамиле болсо, алыска кетире берер дейм. Кайсы эне өзүнүн баласынан неме төрөлгөн балдарды алыска кетирсин. Бу жерде битке чыдап бир үй бүлөлүк касиеттүүлүктөрдү эстеш керек го деп ойлойм. Үчөө баары деле ошо кайненеси деле, кайниси деле, ал келин деле. Бул жерде ЗАГС коргой турган ошо отдел защиты. А так ЗАГСда турса, күйөөсү ошол жерден прописка бар болсо, ошол жерден чоңойсо, ошол жерде жашаган жылдарын эсептесе, анда тең 3төн 1 үлүшүн бөлүп алганга мүмкүнчүлүк бар. Жол болсо ошо никеде турган абалында сатып алышкан болсо үйдө. Рахмат. Андан эфирден кийин дагы Токтой Мөмөталиеванын, юристтин, укук коргоочунун номерин эфирден кийин байланышып алсаңыз болот. Ары карай улаган болсок эфирде, ошондо мыйзамдарды, кодекстерди алмаштыруудан биз үлгү ала алдыкпы ибарат? Ошолор кайталанбайт деп кепилдик канча деңгээлде бере алабыз? Мындай болду да, айтып атпаймынбы да, диверсия дегенди бекер алып салышкан жок. Эч бир өлкөдө ошончо чоң документтерде, ар бир документте 400-500ден 500ден берене бар. Сиз туура айтып кеттиңиз. Бир мыйзамга бир беренени өзгөртүш үчүн канча деген маалымат талап кылынат да, текшерүүлөр өтүш керек. А биз почти 4 кодекс, так, исполнительный, административный, бузук кодекси, УКПК, УКларды киргиздик да, почти 5 кодексти өзгөрттүк. Это почти в среднем 2,5 миңден ашык мыйзамдык өзгөртүү киргизеттик да. Бул жерде мындай болот да, мисалы кичинекей баланы эле биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн, мисалы үчүн ошол эле кандай десем, сууну же сокту ич деп атабыз, андан кайра ичкен болбойт деп атабыз. Мыйзам өзгөртүпчү. Бир жумадан кайра ич деп кыйнап атабыз да. Анан бир ай өткөндөн кайра жок, ичкен болбойт деп атабыз. Ошондо баланын баягы чыркыраган акыбалында эле соттордо салыштырыш абдан кыйын. Мисалга мындай да, сиз көйнөк тиктирип атасыз, сиздин көйнөгүңүз бар, тигип келген, кийип жүргөн жашнакай көйнөгүңүз бар. Анан ошол жашнакай кийип турган көйнөгүңүзгө айтып атат бирөөлөр, биздин гүлү кызыл мо жакпайт, могу жерге билек жерине жамачы коюп койгон элекпи депчи.
А сен жаман окуучу койдурсаң мен сага мынакей 2000 сом акча берем дейт мисалга жөнөкөй. Сен айтасың өлүп кетсин ба көйнөктү эмне 2000 сом үчүн мен жамаачыны сунуштайын. Бир ортомчу келет да, сунуштайын жамаачыны. Аны ошол жерде ортомчулар баягы чет өлкөлүк грант алгандар болуп атат. Анан сунуштап баягы массалык маалымат каражатка баягы атайын акча төлөнүп берилет да гранттарды жылдырыш үчүн. Ошолор менен жылдыра баштайбыз. Мамлекет өзү баягы кайрыч болуп калбады. Мына азыр жолдо келатсаң ар бир жерде кайры сурап отурган жанагы тиги бала ооруп атат, бу бала ооруп атат, адамдар турат, иштешип атат, каражат таап атат. Мамлекет өз кайрчылыгын уже элдин философиясына алып келди. Илгери мен Тажикстанга барганда, ошондо Душанбеге барганда таң калгам да, ушул эмне деген өлкө балдары кайры сураган 2003 жылдары. Бизде ошондой кейипке алып келип атат азырчы. Анан эми ошо жамаачыны мейилдеп коюп неме кылышып атат да, бирке тыйындарын алып жамаачыны ортомчу макул көндүрдү. Жамаачы койгондун ордуна бир көйнөккө 200 жамаачы коюп атат. Ошондо болжол менен канча грант келип атат? Бир кодекс. Жалпы жолунан мен билгенден $200 миллион ашык акча келди. Жанагы ушу жалпы судебно правоохранительный органдардын реформасы үчүн. Мына гранттарга непосредственно кодекстерге бир 100 миллион тегеренде кетти деп ойлойм. Ошондо кайсы тараптан келип атат? Чет өлкөдөн келип атат. Ошо ООН, Евросоюз, ОБСЕден келип атат. ОБСЕ бирок көп берген жок. Евросоюз менен ООН берди. Анан да башка күчтөр дейт, башка каяктан келгенин билбейм. Анан бирок биздин депутаттардын баары конференцияларга барды, чет өлкөгө эз алды, буларды ар жакка алып чыкты, ойнотту, гүлдөттү, жанагы жылдырган гана. Конечно, еще грантты биз текшерген хакыбыз жок. Вообще любой мамлекетке бөлүнгөн грант Минфин аркылуу анан жергиликтүү берилип аткан жерге бөлүнүшү керек. Ошо бейөкмөт уюмга кетеби же башкага. Биз ошону канча жыл айтып келин, баны укпай атышат дагы. Анан баягы ошо грантодатель өзү калгандарга берет да. Отчетсуз. Өзүнүн анын отчетности да бергисиз. Анткени булар грант $1,5 миллион бизге списать этти да. Баягы коронавирустан келген акча да ошондой болгондо отчет берилбейт деп айтылган. Бизге списать этти, адан бир көп болсо 100 миң түштү. Бул чоң дүйнөлүк уюштурулган бейөкмөт уюмдардын кылмыштуулугу да биздин кылмыштуулук менен бирликкен кылмыштуулугу. Жакшы, бир суроо келиптир, дагы көңүл буруп койсок. Мен жолдошум менен ажырашып жаткам. Бизде ЗАГС бар. Бирок алганы барганда паспорттун срогу бүтүп калып алган эмеспиз дейт. Азыр биз жашап жаткан үйдүн документтери жок, доверенность күйөөмдө. Ажырашсак 3 балам, мен кантип мүлккө ээ болом дейт. Эми ЗАГСты, паспортты ала албай калышыптыр. Бирок соттун чечими бар окшойт. Себеп дегенде ала албай калгам дейт, паспорттун сурогойт. ЗАГСтын эми регистрационный карточкасы бар. Регистрационный карточка кол коюп коюшса, ал уже тасталган документ болот биринчиден. Экинчиден ошондо жанагы канча бала, опять же, балдарына өзүнө, анан күйөөнү бөлүнүп калышы мүмкүн да, үчөө. Анан жанагы бул үйдү ким сатып алган биринчиден. Эгерде күйөөсү үйлөнгөнчө сатып алса, анда бир маселе. Үйдүн документтери жок деп турат. Үйдүн документтери жок болсо, бул захват земли деген жерге салынган го. Тасташ керек да, бирге жашап, ортосунан иштеп таап алган биздин жалпы байлыгыбыз деп далилдеш керек эки тарап тең. Доверенность күйөөм дейт. Ошондо кандай доверенность айтып атат? Доверенность ген доверенность менен жүрүп атат болуш керек. Ген доверенность ошо мүлктү алууга, сатууга укугу бар дегенде. Дагы каршы ошо аябай мындай ошо коррупционный схемаларда доверенностьтер жоготуш керек да. Доверенностьти жоготкондо кандай кыймылдаса болот сот тармактарында? Доверенностьтер көп эле ошо доверенностьтер менен алышып, жанагы бир топ алып сатууга колдонуш үчүн же келиндердин ишенбей же балдар күйөө балдарын ишин бешинтип алып коюшат да. Ата энелери алып кармап турушат, анан кийин убакыт болгондо өзгөртөбүз деп. Бирок ошо доверенность менен канча махинациялар көп болот. Бияк жакта правовой поледе кандай, анда ордер менен кыймылдаппы? Жок, азыр зачем? Доверенность менен эле просто регистрация кылыш керек. Менчик өткөзүш керек, бар. Менчик өткөзүш керек да, анан бир жерде ген доверенность бербеш керек.
эси юридикалык немелерде мен өзүм кээ бир адвокаттарды көрүп аттым, уяты жок адвокаттар ген доверенность өзүнө оформить этип, үйлөрүн переоформить этип аткан клиенттерин ушундай адвокаттар бар. Андай көрүнүш да бар ооба. Тилекке каршы. Саламатсызбы? Мен үйдө 23 жылдан бери жашайм. Ээсин таппай калдым. Кандай кылсам болот? 99-жылы сатып алгам, өзүмө оформление кыла албай жатам дейт. Илгери доверенность менен сатып алышыптыр да. 20 жыл жашап калган соң бул кишиге менчикти оформить этиш керек. Анткени 20 жылдык мөөнөт өткөндөн кийин өзүнө автоматтык турда каттаганга мүмкүнчүлүк бар. Ушул жерден дагы карасаңыз 90 канчанчы жылдары доверенность менен сатып алышкан да. Анан бул 2000 жылдардын башында жокко чыгарылган. Бир гана өзүнө баягы мыйзамдуу түрдө кызыл китебин же болбосо тийиштүү документтерди каттоо жолу. Ошондо ошол мыйзамды да кабыл алышкан да, доверенность менен үйдү да жерди да сатып алганга. Башаламан бир болуп атат. Ошол эле көрүнүш кайра машина сатып алууда дагы. Мурунку жылдары доверенность менен сатышчы, доверенность менен сатып айдап жүрө беришти да кайра бири-бирине сатып беришкен. Азыр болсо түзмө түз сатылат жана доверенность менен сатып алган мындай катталыш керек да машина өзүнө. Ошондо мындай ар бир мыйзамдын өзүнүн иштеген талаасы, иштеген мөөнөтү бар. Ошол кайсы мөөнөттө ошол сделка болсо, ошол мөөнөттөгү мыйзамдарга кайрылып кетип текшерүү жүргүзүш бул түздөн түз жанагы укук коргоо органдарга байланыштуу болот да. Анан мисалга айтсак, тиги биз айтып атпайсызбы, эски кодекстер менен кодекстер иштеп аткан мезгилде иш каралса, значит ошол ишти ошол негизде улантып кетебиз деп кетиш керек дагы. Анан чечимди ошол кодекс негизинде с учетом жаңы кодекс негизинде чыгарышат азырчы сотторчу. Анан кайрылбай койгонго акысы жок. Ошон үчүн 99-жылкы мыйзамдарда кандай эле анан архивтерден караштырыш керек. Ошо баягы течение менен өтүштүк менен жашообуз өтүп атат. Анан мыйзам өзгөрүлүп, кайра бир башка мыйзамдарды же документтерди толукташ керек болгондо дал келбей калаткан учурлар ошондой болуп атат да. Дал эми ошол айтып атпаймынбы? Мөөнөттөрү. Мыйзамдын иштөө мөөнөтү бар, ар кайсы мыйзам. Ошону издеш керек да, иштөө мөөнөт. Мисалы айтсак, мен ушу баягы 2005-жылы ак өргөдөн шайлоого чыккам. Ак өргө Арча Бешик Ала тоодон. Өзүм просто кыдырып жүрүп, ар биринин постановление кыргыздар иленди болот да, өнчөчү. Ошо документ келгенде орустар тимеле жүрөгүндө сакташат. Кагазга көп жок болот. Биз болсо кыргыздар болсо, тетеле бир жерде жаткан эле, анан тетеге бирөө аял алып кетти эле. Ошо мамиле ошондой да. Алганбыз да. Анан алып туруп баягы постановленияларды чыгартып алып жүргөндөр көп болгон. Ошону бир 70% дайын өзүм чуркап жүрүп жаздыргам. Анан кийин ошол кезде жаздырбагандар ушу кезге чейин келет. Өткөндө ушу сиз келгенде айттыңыз эле жазбай, ушу кезге чейин эмне кылам депчи. Адам киши биринчиден түздөн түз өзүнүн оокатына иленди туруп мамиле кылбаш керек. Жакшы. Дагы бир суроо экен. Менин колдоо жерим бар. Көп жыл болду. Мен жок сатып кетпейби, архивде сакталабы деген суроо экен. Жок, колдоо кандай колдоо жери? Айдоо бир ушундай жер окшойт да. Арендасыбы же? Суроо толук болбой калыптыр. Менин колдоо жерим бар дейт. Колдонгонбу же үй салганбы? Колдонгон жери бар болсо, эгер арендага болсо, ал аренданын түрлөрү бар. Кайсы түрдөгү арендасы бар. Анан өзүнүн архивтерде бул колдонгон жери бар болуп арендада турса, иштеп атса, кийин ээси чыкса, ээси алып коюшу мүмкүн. Бирок буга бөлүнүп берген жер болуп туруп, постановлениясы бар болуп албай жүрсө, постановлениядагы баягы эми жерге акча төлөп атат, акча төлөп атса бул жакшы, төлөнүп кетип атса, жана арендасы убактылуу немеси мамлекетке төлөгөндөрү ал далил катары болот да. Эгерде үй салган жери болсо, анда ошону айта кетели. Эгер мөөнөтү канча болот? Туруктуу турак жай куруш үчүн ал жок дегенде 5 жылдык же болбосо 49 жылдык аренда болуш керек да. Эгерде жер бөлүнүп бергенде эчтеке баягы фундамент сала элек болсо, канча мөөнөттө өзүндө болот? Мыйзам боюнча. Анын да өзүнүн немеси бар да, канча мөөнөткө бөлүнүп бергени. Ошол мөөнөттү караш керек да. Анан жашыл ките болсо, жашыл китени алып коюш керек да, астыктап. Анан самое главное аренда каражаттарын үзбөй туруш керек. Дегенкисин документтердин аягына чыкса, архивде сакталат жана мыйзамдуу болот. Эми азыр мындай болуп атат. Эң коркунучтуу нерсе бизде архивтерди бүт баарын цифровизация өткөзүп атабыз. Цифровизация деп сүйүнүп атабыз, бирок Европада мен деген өлкөлөр архивдин жана кагаз архивди бекитип атат.
кагаз архивке аябай чоң каражат бөлөт. Биздин мынакей буну ГРСте болуп аткан окуя жанагы шайлоо ЦИКте болуп аткан окуя менен эле бир барабар болуп калды. Канча деген адамдар жоголуп, мынакей менде бир 3-4 иш жатат. Бөлөк эле адам келип алып туруп, бул менин үйүм деп кызыл китеп жаздырып алгандар болуп атат. Анткени интернеттен жанагы цифровизация кылганда адашып кетип, билип да алып көчүрүп коюп аткандар болуп атат. Жаңылып да калат да. Да, жаңылып да калат. Интернеттен өзүнө көчүрүп жазып, биздин жана жеке менчик маалыматтарыбыз шайлоо кезинде ойноп жүрүп атпайбы ар кимдин колундачы, пачкалап жүрүп атат. Ошол цифровизация деген эле пайдалуу жагы барбы же кооптуу жагы? Цифровизацияны бул как документ катары колдонбош керек. Цифровизация турса турсун, но биз архивдик ишти алып барышыбыз керек да. Архивдик ишке каражатты көп бөлүшүбүз керек. Мына бүгүн биздин чек аралардын документтери уурдалды деп айтышып атат 6-октябрда. Ким уурдады, кандай уурдады биз билбейбиз. Бул ГРСте 3-4 этажда охраняемый объект өзү, анан кандай уурдалып? Охраняемый объектти ким карап атат ал мезгилдерде? Төңкөрүш мезгилдеринде эч ким эле караган жок көбүнчө. Же тааныш билиштерин коюшу мүмкүн, ыктымал жогорку жактан. Мен өзүм ошо 2005-жылы Таласта болгон коогалаң башталышында барып, биринчи түздөн түз почему-то жүрөгүм ошондой ойго келдим. Астына астына кирип кеткенге аракет кылышты. Башка бир бөтөн адамдар астына кирип кеткенге аракет кылат. Анан чоң жана 100 деген жана мыктарды алып келип кактырып салган. Бүт эшиктен өйдөн ылдый кагылган да. Таласта жана паспорттардын архиви жоголгон аз болду. А вот түштүктө бир топ документтерди адамдар жоготуп коюшту ошондо. Бир суроо келип тур. Атасынын уруксаты жок, 8-класс окуган баласын алып, жолдошунун колун коюп, чет мамлекетке чыгып кетишкен. Кантип баланы алсак болот деген суроо экен. Только соттошуу процесси. Аябай оор соттошуу. Мен түшүнүгүмдө бала чет элге чыгып кеткен окшойт. Чыгып кеткен соттошуу процесси болот. Интерпол менен анан өз энеси менен чыгып кетти же башка бирөө менен чыгып кетти, ал да чоң маселе. Өз энеси менен чыгып кетсе, анда бракоразводный процесс барбы деген сөз болот, ал жокпу деген сөз болот. Анан өз энеси менен бала 16 жаштан ашсанын өзүнүн эрки менен кеткени кандай болду деген сөздөр пайда болот да. 15 жаштагы бала экен, эгерде 8-класс бала болсо деле атасынын уруксатысыз алып барганга болот. Бир жерде мошенничество кетет, подлог кетет, анан 2-3 статья экен. Анан 3-4 статья кетет, бирок буну алып барып эгерде башка бөлөк адам менен кетип калса дагы оорураак болот, но энеси менен кетсе кыйыныраак болот да кайрып келгенге. Рахмат. Эфирдин дагы убактысы бир аз аягына келип баратат. Акыркы суроолордон бири кетсем, азыркы күндүн талабы эмнеде жана мыйзамдарда эмне жетишпейт деп ойлойсуз? Күндүн талабы биринчиден азыр ошо укук коргоо таласын бутуна тургузуш. Азыр мына милициядагы бүт иликтелбей жаткан иштерди иреттүүлүккө алып келип, мыйзамдарды киргизип берип, анан кийин талап кылууда, иштөө талап коюу, сотторго дагы баарына иштөө талап койсок, бир топ жанагы нааразычылыктар кетет. Экинчиден, жана кумторго байланыштуу маселелерге өтө кылдаттык мамиле кылыш керек. Себеби деген биздин бөлтүрүбүз канча көпүлдөбөсүн. Бул эми мен өзүмдүн да биографиясын бир сага көрүп чыктым. Полковник милиции — это еще не специалист по юриспруденции. Эртеңки күнү өзүбүздүн келечегибизге балта чаап алышыбыз мүмкүн. Бу жерде ойлобой неме кылсаң ооруга жолугасың дегендей эле нерсе болуп атат да. Ошондуктан эгерде биз бу жерде эмнени унутабыз? Экологияны унутат элек. Бирок жанагы внешний управленияга бөлтүрүктүн киришкен акысы жок болчу. Себеби деген акционердик коомдун өзүнүн талаптары, өзүнүн мыйзамдуулуктары бар. Бул акционер болуп туруп атат. Акционер болуп туруп захват менен кирип анан дальше башкарууга алганга бунун акысы жок болчу. Но бул оюндун артысында эмне турат? Мен билип отурум. 2010-жылы бир 300 тонна алтын кеткен, 300 килограмм алтын кеткен. Алтынды урдап алып чыгып кеткен самолет менен деп бирөөлөр айтып аткан, Бакиевтер алып кетти. Бирок ошо 300 килограмм алтын Ирандан чыккан. Ирандан чыккан жана ошол эле биздин жарандар ошону жанагы легализация кыла албай жүргөн мезгилин көрүп калган, SWIFT ала албай калган да, SWIFT. Анан бул ошондо ушундай эле алтынды азыр 2011-3 алтын жанагы азыр коогалаңда
Мен ойлойм канча продукция бар экени бизге белгисиз. Бекеринен өзү күпүлдөп атпай бөлтүрүк. Кой жанагы компьютерлерди ачыптыр, анан кийин облаканы жаап кетип, тигинтип кетип. Это любому дураку известно. Даже коопсуздук үчүн булар төңкөрүш болгондон кийин эле өздөрүнүн коопсуздугу үчүн атайын керектүү информацияны блоктошкон. Аны биз ала албайбыз. Но бирок ким территорияны эмнени урдап кетти, кандай алып кетти, кандай кайка алып барып жашырды. Анын баары спутниковый система менен көрүнүп турат. Анан ошон үчүн мен баягы биздин президентке айтып элем да, Садыр мырза, алды артыңызды карап иш кылсаңыз депчи. Бул жерде жалпы жөнөкөй жарандарга цифровизация иштейт, пошагово карап чыкса болот. Ким каякта эмнени билди, жасады. Бирок чоң маселелерде аякта цифровизация маселеси жок, жана секрет деп да айтылат да. Эми да, аны сакташ. Мыйзам баарына бирдей бирок. Мыйзам үчүн бөлтүрккө да бирдей, ар бир ошол иштеген адамдарга бирдей. Жалпы мыйзамдуулукту сактоо. Өзүнүн баягы чоң стратегиялык объект болгон соң, бул стратегиялык объект. Биздин катышуусу менен болот чоң стратегиялык объекттин өзүнчө сыр немелери бар. Аны өзгөчө паролдор менен бекитип сактары белгилүү да. Анан ошо Канадада деле жана спутниковый немелер өзүп атат, өнүгүп атат. Анын баары көрүнүп турат. Анан ар жерде камералар бар да. Камера иштеген камералар бар. Алардын маалыматы кандай болот? Сот процессинде кандай маалыматтар алып барышат? Эгер анын өзүн ошо андай отурган болсо, жүрөгүн алып кетпегенден жесткий дискин алып чыга албагандан кийин бөлтүрүк азыр күпүлдөгөнү бул абдан күмөн нерсеге алып келип атат. Рахмат. Биздин дагы убактыбыз тилекке каршы бүтүп калды. Сиздер менен саясатчы, коомдук ишкер, укук коргоочу Токтайым Үмүталиева болду. Саламатта туруңуздар. Эмки дүйшөмбү күнү саат 7-де укук программасы, анын алып баруучусу мен Лира Ороз. Көрүшкөнчө салам алейкум. Ишиңиз илгери болсун.